Кыргызстанда жумуш жок, жашоо оор болуп калганынан күйөөм экөөбүз кеңешип, мен Россияга иштегени келгем. Күйөөм менин аркаман келе турган болчу. Мен келгенден кийин мамилеси өзгөрүп калды. Эми уксам башкага үйлөнүп алыптыр. Эми менин ата-энем даярдап берген буюмдары бар. 400 000 сомго сеп кылып беришкен. Ошону кантип алсам болот? Анткени апам барса бербей коюптур. Барайын десем иштебесем болбойт. Менин буюмдарымы иштетип, эскиртип салганга чейин алуунун кандай жолу бар? Кыргызстанга барбай туруп. Siz Kırgızстанга келбей туруп, өзүңүздүн өкүлүңүз аркылуу иш жүргүзөсүз. Бул демек адвокат болушу мүмкүн, же юрист болушу мүмкүн, же өзүңүздүн апаңыз болушу мүмкүн, же деги эле өзүңүздүн каалаган адамыңыз болушу мүмкүн. Сиз ошол адам аркылуу өзүңүздүн ишиңизди Кыргызстан боюнча жүргүзө аласыз. Демек, Россияда кайсыл жерде болсо дагы ошол мамлекетте жекеби же мамлекеттикпи нотариуска киресиз. Нотариус аркылуу бул жактагы адамдын паспортун берип, ошол адамга сиз ишеним кат бересиз. Демек, ал адам сиздин атыңыздан бардык аракеттерди жасай алат. Кыргызстандагы ишкана мекемелерде, сот мекемелеринде сиздин атыңыздан кол коет, сиздин атыңыздан сүйлөйт, сиздин атыңыздан бардык аракеттерди жүргүзгөнгө сиз укук бересиз. Ал адам сиздин атыңыздан сотко арыз берип, ошол 400 000 сомдук демек буюмуңузду кайтарып алуу боюнча сотко арыз берет. Анткени албетте бул сеп деп айттыңыз, бул белек. Белек бул жеке мүлк болуп саналат. Демек жалпы мүлккө кирбейт. Бул сиздин жеке мүлкүңүз. Ошондуктан кайра аны кайтарып алганга сиздин толук укугуңуз бар. Албетте, эгер өзүңүз алыста болсоңуз, ал буюмду алганга мындай бир топ каражат кетет келип кеткенге. Ошондуктан сиз укугуңуз бар, ишеним кат аркылуу, өзүңүздүн өкүлүңүз аркылуу бардык аракеттерди жүргүзө аласыз. Демек, нотариус аркылуу ишеним катты бериңиз, ал адам сиздин атыңыздан ошол сиз айтып жаткан талаш болуп жаткан демек мүлктөрүңүздү сот аркылуу кайтарып алганга толук укугуңуз бар.